Мен өзүнүн жарандарга мындай чакырат элем, өздөрүн үйлөрүн страхование кылыш керек. То есть страховка деген бул канчалык 1 жылдык мөөнөтүн төгүп койсо, ошо ущербтерди восстановление кылып бергенге милдеттүү түрдө ошол акчаларды толуктап берет. Geçen uşunda ol 12 jarımlarda su keldi. Su keldi koşunam Alik деген bala çıkıla dep neme kıldı. Zora Yusuf'e de kaçıp çıktık koşunama deydi. Önce duvallar teşip su neme kaptap oңай nemelerden ağızıp etdi. Hiç belası neme olmadı. Dokumentlerdi жақсы ептеп алып қалды. Onun dışında bir üyüm var. Endi oluşunda öyle büyüdükçe. Kaç yıllık öyle? Adıklar sürüp Аны прямо ойлап можно кылып кылабыз. Ошондо мына заманда кетип кеңдиги бир 15-20 метрлик русло болот. Эки жагынан тосулат. Мал арыктын этегин неме кылса болбойбу? Кеңитсе болбойбу акы? 1 метр. Arış kesip çok. Çoğuğa kıntı. Ар бир үйдүн ээсин айтып атамын. Могу 600 сомдук бир убакы жылдык немеси бар, страховка. Ошону төгүп койсоңуздар болду. Азыр уже мамлекет мурункудай же узак мөөнөттө суда бербейт, же кайтарылышсыз судаларды бербейт. Только ошо 600 сомдук неме кылып коесуздар. Төгүп коесуздар, страховой компаниялар менен биз уже өзүбүз иштешебиз. Эч кимге күтүлбөс кырсык болду. Аябай узак мөөнөттө жаган жаандын кесепетинен болуп атат. Бүгүнкү кыдыргандын негизинде дагы буга чейин тынбай келип аткан маалыматтардын негизинде дагы биз көрүп атабыз. Аябай көп элдерге ущерб жана үйлөрдү көп суу каптап, кыйынчылыктарды көп жаратыптыр да. Азыркы предварительный эсеп боюнча 658 үйгө чукул мындай суу каптап, аябай оор акыбалда турат. Анын ичинен канча үй көчүп кеткен пока белгисиз болуп атат. Бирок ал тууралуу өзгөчө түзүлгөн комиссия өзүнүн ишин алып барып атат. Эң негизгиси бул мен өзүнүн жарандарга мындай чакырат элем, өздөрүн үйлөрүн страхование кылыш керек. То есть страховка деген бул канчалык 1 жылдык мөөнөтүн төгүп койсо, ошо ущербтерди восстановление кылып бергенге милдеттүү түрдө ошол акчаларды толуктап берет.